Урматтуу мекендештер, мен азыр сиздерге унчукпай койсо болбой турган бир маселе менен кайрылам. Анткени дээрлик бир айдан бери Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү, Кыргызстандагы билим берүү тармагына эбегейсиз чоң салым кошкон белгилүү агартуучу Кыргызстандын жараны Орхан Инанды жоголуп, изделип табылбай, ал бүгүн Туркиядан чыгып отурат. Биздин жаранды Туркиянын атайын чалгындоо кызматтары келип, каалаган убакта, каалагандай бастырып кирип, колу бутун кайрып алып кеткени бул биздин бийлик үчүн, Кыргызстан мамлекети үчүн абдан чоң көө жабат. Намыстын жоктугу абдан уят иш деп айтсак болот. Анткени баш мыйзам боюнча дагы биз ар бир жараныбызды көздүн карагындай сакташыбыз керек. Башка өлкөнүн күч органдары кирип алып бизди каалагандай тоготпой алып кеткени бул ошого биздин жол бергенибиз, биздин бардык бийликтердин, күч органдарынын жол бергендиги бул биринчиден шалаакылык, экинчиден кылмыш. Эмне үчүн кыргыз бийлиги бул үчүн кийин жооп берет? Азыркы мына бийликте отурган күч органдарынын башчылары бардыгы жооп берет кийин. Азыркы Азиз Батукаевдин иши боюнча Крым төбөл качырып жибергендиги үчүн мурдагы президент баш болуп түрмөдө отурушат. Кийин бул дал ошол окуяны кайталайт. Анткени биринчиден калп айткандыгы үчүн жооп бериш керек биздин бийликтер. Анткени биз издеп атабыз, карап атабыз, чыгып калат деп расмий берип атышты. Бул үчүн, бул жалган айткан үчүн элге кийин сөзсүз жооп бериш керек. Анткени Туркиянын чалгындоо кызматтары келип биздин жаранды кол бутун кайрып алып кетип атса, биздин органдар, биздин бийлик билбей калышы бул мүмкүн эмес. Бирок ошолор элибизди алдап, жалган айтып, мына жакында табылат деп атканы бул чоң мындай калп айтуу деп билебиз. Жоопкерчиликсиздик. Экинчиден, биздин элибиз, мамлекетибиз басмырланды. Башка өлкөнүн күч органдары кирип, биздин жаранды алып кеткени бул абдан чоң катачылык. Биздин эл караган жүзүбүздү жер каратканга азыркы бийлик түздөн түз күнөөлүү. Буга чейин Атамбаев дагы, керек болсо Жээнбеков дагы ошол Орхан Инандыны өткөрүп берүү талабын четке кагып келишкен. Анткени бул мамлекеттин, суверендүү, эгемендүү мамлекеттин бул көз карашы ошондой болуш керек. Ар бир жаранды. Мына белгилүү тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин азыр Фейсбуктан окуп калдым. Кыргыз жигити Талант Дүйшөбаев деген белгилүү гандболчу Испаниянын жарандыгын алган. Ал ошол бир жаман иш болуп Германияда кармалганда Испаниянын королу өзү Германияга кайрылып атып, биздин жаран деп Талант Дүйшөбаевди Испанияга өткөрүп алган. Эми андай испандар деле эмне кыргыз жараны үчүн биздин падыша болушат деп алар дагы ушундай бир ызычуу түшүш керек беле? Жок, анткени ал Испаниянын жараны. Ал корголушу бул турган иш. Аны бардыгы мамлекет падышасы, президенти кимиси болбосун аны коргош керек. Биз дагы ушул кадамга тилекке каршы бара албадык. Ошондуктан эгерде Орхан Инандынын кандайдыр бир террордук уюмга же бир туура эмес ишке күнөөсү болсо, аны биздин өлкөдө өзүбүздүн күч органдары, өзүбүздүн сотубуз жоопко тартыш керек. Бирок чындыгын айтканда бүгүн абдан уят иш болду. Кыргызстанда өзүбүздүн жарандарды, эми макул, кымбатчылык, экономиканы, күч органдарын, сотторду, бүт жанагы адилетсиз иштеп аткандардын баарына реформа жүргүзбөгүлө. Макул, ал колдон келбесин. Бирок жок дегенде ошо биздин жарандардын коопсуздугун сактап бериши керек да бийлик. Же булардын күчү биздин 5-6 саясатчыны камап, 4-5 бизнесменди камап, ошолордон бир баланча миллион кустуруп койгонду бир чоң жумуш деп ойлошобу? Демек, улам саясатчыларды суракка чакырып, сын айтып койгондордун бардыгын аларды камайбыз деп коркутуп, мындайча айтканда үйдө батыр, жоодо жок деп коет. Өзүңүзгө эле кыйын экенсиңер да. Кошуна өлкөлөр бастырып кирип, 40-ка жакын жаранды өлтүрүп кетип атса, аларга кайра колду көкүрөккө алып барып атсак, башка өлкөнүн президенти бүгүн чыгып алып, мына Кыргызстандан биздин жаранды кармап келгенин бүтүндөй дүйнөгө мактанып атса, ошого дагы унчукпай отурсак, бул мындай мынчалык бир мажүрө, мынчалык сабатсыз, коркок болбошубуз керек биз.
Ошондуктан урматтуу туугандар, элибиз баарын көрүп турат. Бийликтер Орхон Инандыны кайра Кыргызстанга кайтаруунун аракеттерин көрүш керек. Тышкы иштер министрлиги, күч органдары болгондой элге айтып, Туркиядан кайра аны алып келүү аракетин сөзсүз түрдө көрүшүңөр керек. Болбосо кийин азыркы ошол Азиз Батукаевдин иши сыяктуу бул маселе боюнча жооп бере турган күн алыс эмес. Ар бир жараныбызды биз көздүн карагындей сактап, алардын коопсуздугун камсыздап беришибиз керек. Бул бийликтин түздөн түз милдети. Рахмат.